Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленуму жана жыл жыйынтыгы болуп өттү. Пленумдун ишине Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, төрайымдын орун басарлары Нургүл Асанова жана Айнаш Токпаева, Жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьялары онлайн катышты. Пленумдун күн тартибинде жаза дайындоо боюнча соттук тажрыйба жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленуму талкууга коюлду. Соттордун максаты жазаны мыйзам негизинде адилеттүү, так дайындалыш керек. Ошол мыйзамдын көрсөтүлгөндөй жаңы жазалар болуп атат. Азыр жазалар эки түргө бөлүнгөн. Негизги жаза менен кошумча жаза. Жазалар андан тышкары категорияларга бөлүнгөн. Пленумдун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын 2020 жылдагы иштеринин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар угулуп, 2021 жылдагы иштери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомдору кабыл алынды. Жыйында маалым болгондой, 2020 жылы республика боюнча биринчи инстанциядагы соттордун кароосуна жалпы 125.239 соттук иштер жана материалдар келип түшкөн. 2019 жылга салыштырмалуу соттук иштер менен материалдардын саны 9%-га кыскарган. 2020 жылы негизи эле ушул республика боюнча 125.239 соттук иштер жана материалдар сотторго келип түшкөн. Мындайча айтканда, бул 2019 жылга салыштырмалуу 9%-га соттук иштердин саны азайган. Биринчи инстанциялык соттор тарабынан 2020 жылы бардыгы болуп 124.393 иш каралып бүткөн. Мындайча айтканда 89% каралып, алар боюнча тиешелүү соттук актылар кабыл алынган. Ошондой эле 2020 жылы биринчи инстанциядагы соттор тарабынан кабыл алынган соттук актылардын 10%, же болбосо 12.487 соттук иш апелляциялык тартипте даттанылган. Ал эми ошол эле апелляциялык инстанциядагы соттор тарабынан даттанылган соттук иштердин 80%, мындайча айтканда 9.993 соттук иш экинчи инстанциялык соттор тарабынан толук каралып бүткөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2020 жылдагы иштеринин жыйынтыктары жөнүндө төрайымдын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова маалымат берип, өткөн жылы 68 судья тартип жоопкерчилигине тартылгандыгын айтты. Тактап айтканда 61 судьяга алдын ала эскертүү, 2 судьяга эскертүү, 4 судьяга сөгүш берүү чарасы колдонулган. Ал эми 1 судья ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Ошондой эле тартип комиссиясы тарабынан 3 судьяны жазык жоопкерчилигине тартуу макулдук берилген. 2020 жылы республикадагы сотторго, мисалы үчүн райондук сотторго 20 миңге жакын жазык иши, соттук материалдар, ишти жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча карап берүү тууралуу арызддар келип түшкөн 20 миңдин тегерегинде. Ошолордун көбү каралып, бирок каралбай алган иштер бар. Бул азыркы жанагы пандемия шартына байланыштуу тараптар сотко келе албай, кээ бир иштер ошо каралбай эмки жылга калды. Ал эми Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда 1200-ге жакын иш соттук материалдар келип түштү да. Ошондо 5%-га жетпеген иш Жогорку сотко арызданып келди дегенди билдирет да. 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы кассациялык инстанцияда каралган иштер боюнча соттук актылардын бекемдүүлүүсү жогорулаган. Бул административдик соттордун ишти кароо сапаты жакшыргандыгын көрсөтөт.